Ошондой эле муну Кызылкыя шаарыны азыр сиздер айттыңыздар, ички чарбалык жолдорду дагы мыйзам менен киргизебиз деп. Кызылкыя шаарынын ички жолдору деле ал шаар болгону менен абалы начар. Баткен областынын Кызылкыя шаары. Ошол боюнча маалымат берип коюңчу бизге. Өзүңүз билесиздер, эми республикабызда 31 шаардын ички жолдору, ал муниципалдык жолдор болуп эсептелет, өздөрүнүн ички балансында турат. Буга чейин алар көп эле биздин билгенибиз боюнча көп эле шаарлар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, стим гранттын эсебинен дагы бир кандайдыр булактар менен жолдорун жасап келет, бирок Ал дотацияда отурат. Дотацияда отуруп, бирок бул маселени мындай толугу менен чечкенге мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу азыр ошону биз министрлик тараптан дагы жардам иретинде ушул баягы муниципалдык жолдорду кылалы деген дагы жанагы ушул жактан чыгып атат. Ошол боюнча менде могу бүткөндөн кийин экөөбүз жолугуп туруп, бүт кагаздарды берейинчи сизге. Ошол мына айыл өкмөттөр боюнча кайсыл жерде кайсы экенин, муну азыр кирген боюнча да толук маалыматты кээ бирөөлөрүн бербедиңиз.